Үстүбүздөгү жылдын 3, 4, 5 декабрь күндөрү 2 кылымдан ашуун тарыхы бар. Дүйнөдөгү тамыры кеңири жайылган оркестрлардын бири болгон Түркиянын президенттик симфониялык оркестри гала концертин жаңы салынган имаратында өткөрдү. Анкара шаарына салынган жаңы имараттын салтанаттуу ачылыш аземине Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган, маданият жана туризм министри Мехмет Нури Эрсой катышты. Жаңы имаратта 2023 орундуу чоң концерттик зал, 500 орундуу кичине концерттик зал, 10 000 кишилик ачык асман аянты жана музей орун алган. Ачылышка ырчылар, журналисттер, чет элдик жана жергиликтүү коноктор да катышып, алар социалдык аралыкты эрежелерди сактоо менен бирге COVID-19 илдетин жайылтпоого аракет кылышты. Эске салсак, президенттик симфониялык оркестр 1826 жылы Осмон падышалыгынын султаны Мехмет Экин тушунда Стамбулда батыш тобун түзүү идеясы менен негизделген. 1924 жылы Мустафа Кемаль Ататүрктүн өтүнүчү менен Анкарага көчүрүлүп, 1932 жылы билим берүү министрлигинин алдында иш алып барган. Ошондой эле филармония оркестринин ысымын алган. Акыры 1957 жылы оркестр президенттик симфониялык оркестри деген ат менен маданият жана туризм министрлигинин карамагына кирген.